Туғандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында да силерге кыска нуска жакшы бир маалымат жеткизе кетейин туғандар. Бери таксиге дагы 73 жак туғандар, 43 эконом келиптир. Өтө жакшы скидкалар менен кылып, сонун сезонго сонун балады кылып коюптур. Экономдорду так 70 1100дөн 61 1300дөн кылып коюптур туғандар. Вообще шок цена кылып коюптур сонун кылыпчы. Комфорт плюстарды болсо жактарды 70ге 2400дөн 61 болсо 2800дөн экен туғандар. Мынакей жактар эми келип бул партиялар бул жакта, калгандары полностью машина бул жакта экен. Түшүндүңөр да туғандар. 43 штук эконом, 73 штук жактар келип. Жактар выкупка да берилет экен. Номерлерин, адрестерин жазып коем видеонун астына туғандар. Депозиттери, башка нерселери боюнча дагы толук маалымат алып, ошол номерлерге чала бересиңер туғандар. Жактардын комплектациялары өтө жакшы комплектация экен. Бүт бардыгы өтө жакшы. Люктары менен, кыскасы комплектациялары өтө сонун экен жактардын туғандар. Кыскасы машинелер кеңири. Моң карап койгула. Москвада кар жайт десе кар жайт да, карасаңар. Москванын өзү жана айтып коет го. Сүйүүсү менен погодасына ишенип болбойт деп. Кар жаап атат. Анан мына окшогон торпоктор жолдун ортосуна эле парковкалап коюп кирип кетет машинелер. Жарым сааттан бери отурам, мына окшогон торпоктор ушинтип машинесин жолдун ортосуна таштап коюшуп кетип калат да. Кар эшикте жаап атат. Минуска коюп түшө элек, жана 6 градусту көрсөтүп атты эле. 5 градусту көрсөтүп калыптыр. Бирок погоданы Раса уруп келди го, жана лапылдап чоң кар жаап. Бияқта күн жарым ачылып турат, бияқта кар жаап атат. Погода 4 градус дейт. Мына жакынырактан көрсөтүп коеюн. Чиркине Кудайдын кудурети да. 6-май күнү кар жаа. Москвада ушундай. Апрелде деле кар жаа берет. Ушундай тугандар, аз барып туруп чач башты кыскартайын. Сонун кылып бул жерде бир кыргыздар сонун барбершопу бар экен, ошол жерге кирип чач башты кыскартып буюрса дальше ишти баштайбыз. Мына окшогон торпокторго комментарий жазып койгула. Жолдун ортосун жаап койгон. Базара зеро дейт го мындайларгачы. Так, кеттик тугандар. Чач башты кыскартып адамга окшоп алайын дагы, кичине ишти кылабыз буюрса бүгүн. Барбершопко кирип 18 жашар болуп чыгайынчы. Файза чайкананын эле артында экен тугандар. Жаңы ачылыптыр. Ошого көпчүлүгү билбейт болуш керек. Эми интерес кармагандарга бул жолу айта кетейин тугандар. Файзанын эле аркасына өткөндө эле мынакей барбершоп хан дейт тугандар. Бул жагына средний класс, жанагындай высший класс профессиональный деңгээлде кылып, экиге бөлүп сонун кылып коюптур. 490дон 2,5 миңге чейин услугалары бар экен тугандар. Так, мынакей тугандар, сонун кылып чач сакалын ар жак бер жактарын сонун кылып тегиздеп койду. Парикмахерство десеңер тугандар, ушул жерге келе бересиңер. Эң профессионалдуу парикмахерлер ушул жерде экен. Карагыла кандай сонун кылып жашатып койду. 18 болбосо да где-то 25 жашка түшүп калдым окшойт. Молодцы, сонун кылышты. Массажы, маскасы, кыскасы бүт баары бар экен. Атмосфера да сонун, карагыла. Кийинки заказ Комсомольская площадь, Ленинградский вокзал берет. Народное ополчение, Октябрьский полетон заказ берет. Так, 19 километр 27 минут. Центрде вообще навигатор иштебей атат. Центрде третий кольцодун ишигине киргенде эле вообще навигатор иштебей калып атат. Айла жок, божомолдоп светофор алууга карап эле третий кольцодун алып чыгып алгандан кийин ар жагы нормальный болуп атат. GPS'ти булуш иштетип атат. Неге дегенде өткөндө Красный площадьда Кремльге атака болгон экен, ошондон кийин GPS третий кольцонун ичинде глушитет атат. И в связи с парадка дагы военный техникалар ночью жанагынтип эртең менен
репетиция кылып атат. Ошолорго дагы жанагындай типа атака болбосун, аны муну болбосун деп GPS глушитетип коюп атат, чтобы лишний раз дрондон учуп кирбесин депчи. GPS болбосо уча албай калат да, кирип келгенде эле уже жанагы GPS жок болсо кулап түшөт. Ошондон туугандар. Кеттик азыр биринчи заказды алып баралы. Так, туугандар, Пачинди алып келдим Ленинградский вокзалга. 28 мүнөттө эки адрес менен 1197 рубль болуптур. Погода кичине жылый баштады. Эшикте 8 градус дейт. Так, туугандар, Барвихага келип калдым. Мына чоткий ресторанга алып келдим азыр бирөөнү. Айтып аткан жырдын заказды 1700 алып келдим. 1700 26 мүнөттө ушундай деле чыгып калдым, короче. Тезде келип калдым. Ушул жактан да жырдын заказдарды берчилер. Бир кичине отуруп турат окшойм. Ёлканын астында, шападада отуруп турат окшойм бир жерде, ян башта. Бүгүн ушу коттедж эле айланып жүрө берет окшойм. Дагы бир коттеджди Рублевкадан дальше өттүр. 23 километр, 27 мүнөт дейт. Ой. Гулянкамысан, гулянка болот окшойт бүгүн. Бүт коттедждерди көрүп элет окшойм. Датыл коттедждердин баардыгын көрүп элет окшойм. Так, да эместер. Жаныман берип турубуз да. Бирок 1 сааттай күтүп койдум окшойт Рублевкада. Ой, машиналардын дагы күчтүүлөрү ошол жерде экен го. Катагандар жалаң, тырышкандар ошол жерде окшойт жалаң. Rolls-Royce, Maybach, Крузак, Range Rover, Гелик. Простой машина жок го бу жерде вообще. Экинчи коттеджный поселок. 1567 рубль. Нормально его, да? 26 мүнөттө келдим. Ушундай эле келип калдым. Коттеджный поселок, базар жок, үйлөр. Үйлөр чоткий экен, прям жакты прям. Вообще, бомба мына үйлөрдө карасаң. Прям балкон, терраса, бүт бар жогу бар. Ёлка, четинде газон. Конечно, чересчур тишина да, бирок. Чересчур тишина. Биз жанагы айылдагыдай көнүп калганбыз да, балдардын үнү, ха-ха-хи-хи. А так биякта келсең тып-тыч. Бирок үйлөрү сонун. Өтө сонун. Моол үй дагы өтө сонун экен. Аз көрсөтөм. Моол үй дагы вообще дерзкий экен. Бүт мындай необычный курулган да, бүт бар өздөрүнүн фантазиясы менен. Пажалам коюп коюн, шаарга балким ушул жерден берип калар, а? Остальное все твое, блядь. 200 рублей с тебя, а все остальное с меня, блядь. Все, брат, спасибо тебе большое. Ага, сейчас рюкзак. Так, Лёх, ничего не забыл. Рюкзачок.
Акимович. Так, туугандар. Ушу менен экинчи жолу доказательство болуп атат, что Яндекс просто жанагынтип 200 рубль разница болуп атат азырчы. Мен сурадым, личный телефон ал камера өчүк болуп калды просто. 42 минутта келдим Реутовка центрденчи. Завершить. 1626 рубль болду менден. А силерде канча көрсөтөт деп карасам 1840 канчада рубль экен да. 200 рубль на ровном месте эле Яндекс алдап атат да, короче. Эми жанагынтип калп эле таким способом вернется пассажиру бонусами эти деньги деп эми өздөрүнүн чөнтөгүнөн төлөбөйт да, просто эми водитель менен эле пассажирди эле бул жерде Яндекс нагы эле уктатып атат да. Өздөрүнүн чөнтөгүнөн 1 сом эч кайжага эч нерсе тратить этпейт, а так пассажир менен водительди нагы эле уктатып атат на ровном месте 200 рубльгечи. Ушундай туугандар. Да, ладно, ничего страшного. Хоть иштеп атабыз, самое главное. Но все равно это жанагындай нечестно дегендейчи. Ушундай туугандар. 10 заказ 6,5 миң болду бүгүнкүгө. Реутовтамын, центрге берип калабы, бербейби, аз көрөбүз, бул жерде кичине күтүп турайын. Айтмакчы, да, пивосын ичип келишти, бирок нормальный эле пассажирлар экен. Немеден чыгыптыр, футболдон чыгыптыр, пиво ичип кете берели дейт. Аккуратно ичип кетсеңер, немножко трезвый болсоңор ладно дедим. Эми жанагы тем жок деп койсоң да низкий коюп коесуң деп жанагы аккуратно алып келдим. Сүйүнүп калышты. Тебе 5 поставим, ана-мына деп. Да, конечно. Елки зеленые. Чөнтөгүндө гаишникти көргөндө калтырап калды, сиренин аркасына бекинип. Анан гаишники всех останавливают. Анан конечно, всех останавливает. Десем, что делает, если останавливают? Это шмонает по полной программе. Что у вас, что-то запрещенного есть, десем? Да нет, за этим езжу, дейт. Айттым. Аккуратно бол. Это опасно сейчас. Водителя будешь подставлять и себе, дедим. Десем, ладно, деп түшүп кетти. Опасно, да? Булар билем да сразу чөнтөгүнөн алып полик-соликтин астына, стенянын астына ыргытып берет дагы. Не моё деп тура берет да. Ошого айттым. Не есть такими вещами деп түшүнүп койдум. Сейчас очень сильно проверяет десем. Өзү алаңдап калды. Ёлки. Коркосуң ушундайларды угуп алып же. Прям нагло эле айтып атпайбы, за этим езжу депчи. Алаңдагандан эле билип калдым жөнүндө гаини көргөндө. Ол зенянын жанына бекинип. Кыскасы навигатор иштебей, жаман тойгузду да. Клиенттер издеп, биз клиенттерди издеп звонить этип алып, башка эле жактарды айтышат. Эле божомолдо эле таап барып атабыз, могу центрдегилердичи. Так, сейчас. Да. 5/10. 10. Строение 2. Да. Сейчас. Телефон. Вот, пожалуйста, iPhone. Да. Samsung. iPhone. Поставьте, пожалуйста,
порядку. Я очень сильно пьяная. Ну, можете туда поставить на себе. Так, все. Лерочка, поднимет у тебя. Да я уже все поняла. Аня, что, посерединке, типа? Пиздец. Блядь. У меня вообще-то сейчас выходить. Пиздец. Нет. Тимур, он домашний уклад. Носите. Блять, нахуй это надо было, блядь. Спасибо большое вам. Комфортно? Нет. Давай я пересяду. Куда ты присядешь? На голову? Блять, туда сяду, ты здесь сядь. Нет, ничего не надо. Так, у вас Лера, вам 3 адреса, да? Вам комфортно? Жан, Жнбек, Да? могу вас чуть вперед подвинуть, чтобы тоже Лере было комфортно? Мне Дальше? все нормально, все Сейчас. нормально. Прям Не обращайте совсем внимания. чуть-чуть. Все. Давай тогда сейчас Bluetooth включим, ладно? Так. Bluetooth включим и послушаем что-нибудь, да? Конечно, Нормально ход? конечно. Не наслушался в заведениях, что ли? Или типа того. Как у вас? Я сейчас поищу. Щас. Все, понял, принял, записал. Юлечка, ноги можешь ко мне положить? Куда? На шею? На шею, ты так сюда. Спасибо. Блядь, ну раздвинь ноги нормально. В смысле, не раздвинь, в смысле, сделай как удобно, пожалуйста. Удобно было бы сидеть нормально. Блин, давай я Тимура попрошу, ты вперед сядешь. Ничего не хочу. Тимур сядет с... Ничего не хочу. Почему ты себя недовольна такая? Redmi Note 9 ваш? Да. Я отодвинулся дальше. Ты можешь сесть нормально. Сядь нормально, пожалуйста. Не надо так делать. Принял. Ты можешь сесть нормально, пожалуйста? Юлия Епифанова. Ты меня слышишь? Вы меня слышите? Юлечка. Юля. Хватит. Юлия Борисовна. Того бомбил. Давай. Или сейчас Курочкину позвоню. Хочешь? Вот это угроза жесткая, на самом деле. Пиздец вообще. Можно-то сделать погромче звук, потому что у меня Android, О, мне пиздец. iPhone. Это Здорово. мои сумасшедшие песни пошли. Чиркиндерди алып келип таштадым. Инстасамканын ырлары мага жаттатып кое турган болду булар такыр эле. Ну ничего, зато 2,5 миң поездка болду эле. Тоголок 5 миң таштап кетти, чайы менен 2,5 миң. Мощный болду да. 12ден кийин 2 заказ менен. Конкретный акча болду буягы. Почти 5,5 миң акча болду. Так, 12ге чейин 9,400 иштеген экен. Почти 15 миң болуптур да бүгүн. Заработок. Аз домойду коеюн, үй жакка көздөп Шереметового берип калса, Кудай жалгап. Ошо менен кетебиз да шкырган бой. Шумчук жанагы жин кетти. Өзү кыйшайып мас, сумкам жок деп. Эртең эми алып мен сумкам жок эле деп жазбаса болду эми ал диспетчерскийге. Дагы жакшы видеосу жок, тарталасын ошого окшогон малдардычы. Доказательство аны муну.
сумкам жок деп дагы камераны өчүрүп койдум. Эшикте туруп алып аяка чалат, бияка чалат. Мен сумкам менен чыккам дейт. Кайерден чыгып каяка отурганды эле билбейм. Надо домойду жаап бир жерде кичине күтүп турайын. Так, туугандар. Кызарып күндүн батканы, агарып таңдын атканы болуп, таңды атып кетти. 1800 алып келип таштадым, как раз Шукинскийге алып келдим. Өтө жакшы алып келдиң. Машинанын температурасы жакшы, башым ооруган жок деп. Пьяный экен бул дагы. 200 рубль булда чай берип кетти. Сүйүнүп калдым мен дагы. Ал дагы сүйүнүп калды. Так, ошентип 12-ден кийин 3 заказ, 12ге чейин 14 заказ кылдым. 14 заказ, 12ге чейин 14. 12-ден кийин 3 заказ. Общий 17 заказ кылдым. 17 заказ 16 миң. Нормально, каждый заказ где-то 1000 рубльдан айланып калыптыр. Ушундай туугандар, жакшы заработок болду. Жакшы иш болду. Көптөн бери мындай иштей элек. Вообще алым кетип калды. Колдорум жөн эле. Муундарым агып калды вообще элечи. Биринчи заказды канчада баштадым эле. Так. Заказы. Биринчи заказды саат 3-тө баштаган экен почти. 2-ден 45 өткөндө алган экен биринчи заказды. А жок, 2-де алган экен. 2-ден 5 мүнөт өткөндө алган экен. Ошондо саат азыр саат 5 болду. 2-де баштасам 15 саат зарулеп жүрдүм да. Эми чай иштик, нар жак бер жак болдук. Сүйлөшүп отурдук. 1-2 саат жөнүндө кетип ушулар качып нар жак бер жак отургангачы. Чисто зарулеп жүргөнүм где-то 12 саат, 13 саат зарулеп жүрдүм да. Чарчап болбой калдым уже. Шалым кетип, көздөрүм кызарып, жүздөп көздөрүм ачылбай калды уже, кызарып уже чыкпай калды көзүмчү. Ушундай туугандар, ийгилик барыңыздарга, эпиде көрүшөбүз анда. Сон болуп таң атып кетти.